وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Бұл аяттың içinde Құдай Таала ибадат деген теманы Құдай Таала адамдын, инсандын түздөн-түз жаратылуу максаты деп баса белгилейт. Ошол ибадат үчүн жаратылган, ибадат үчүн жараттым дейт инсан менен жиндерди. Демек биздин жаратылуу максатыбыз ибадат болуп аткан болсо, ибадат биз үчүн эң маанилүү болуш керек. Ибадаттын акыйкаты деп алымдарыбыз бир-эки азыр түшүндүрмөлөрдү айтат. Ибадат деген сөз биздин жашообузда баягы көнүмүш адатка, жөнөкөй эле мындай маани маңызын, өзүнүн салмагын жоготкон бир маанилерге айланды. Биз ибадат кылабыз, ибадат деп адатка айланды. Бул нерседе биз азыр алымдарыбыздын аракети ошол ибадаттын акыйкатын түшүндүргүсү келет. Ошол ибадаттын акыйкаты эмне десе, ибадаттын жалпы ажыратып бөлүүгө оңой болгон мындай эки түшүнүгү бар. Биринчиси бул Кудай Тааланын буйругандарын аткаруу деген маанини берет ибадат деген. Экинчиси Кудай Тааланын тыюу салган иштеринен тыйылуу деген маанини берет. Ушул эки негизги жалпы маанилерин ибадат деп айтабыз. Бул эки ибадаттын жалпы негизги маанилеринин астында бир топ маанилер чыгат. Алар кайсылар десек, алымдарыбыз жашоодогу, бүгүнкү күндөгү азыркы билим берүү, илим тармактары, азыркы ошол коомдук элге, жалпы элге, жеке адамдарга болсун пайдалуу болгон, зыян бербеген бардык амалдарды, бардык иш-чараларды ичине камтыйт. Ошол нерселердин, мисалы бүгүнкү күндө университеттерде билим берүү тармактары, же болбосо социалдык пайдалуу проекттер, же болбосо тарыхка байланыштуу илимий изилдөөлөр, же болбосо финансы экономик тармактар, булардын бардыгын бир эле шарт менен, тагыраак айтканда, ошол ниетти түздөө менен булардын бардыгын ибадатка кошууга болот деп айтат алымдарыбыз. Бул нерселерди чогултуп, дагы кыска нуска кылып айтканда, ал-ибадату жуз'ун минал хаяти салиха дейт. Ал дегени ибадаттын мааниси бул адам баласынын жашоосундагы түз, зыяны жок болгон пайдалуу амалдарынын бир түрү, бир сүрөтү деп атап коюшат экен.